Айдоочуларга жакшы жаңылык. Кыргызстанда жол эрежесин бузгандарга салынчу айыппулдун өлчөмү төмөндөдү. Канча сомго жана кайсыл эреже бузууларга деп турасызбы? Акценттин бүгүнкү чыгарылышында мына ушул төмөндөгөн акчалай жазана боюнча түшүндүрмө беребиз. Жол эрежесин бузгандарга салынчу айыппулдун көлөмү бузуулар жөнүндөгү кодекске киргизилген өзгөртүүнүн негизинде 3000 сомдон 1000 сомго чейин түштү. Бирок төмөндөгөн сумма эреже бузуулардын бардыгына тиешелүү эмес, айрымдарына гана тиешелүү. Алар төмөнкү эреже бузуулар: жол белгилеринин талаптарын аткарбаган учурда, жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү чийиндердин талаптарын сактабаганда, белгилей кетейин, каршы кыймылдын тилкесине чыгуу менен кууп өтүү же болбосо маневр жасоо эрежелерин бузууларды кошпогондо, токтоо же токтоп туруу эрежелерин бузуу, коопсуз дистанцияны, интервалды сактабоо же болбосо жолдун жүрүүчү бөлүгүнө транспорт каражаттарын жайгаштырууну бузуу же автомагистралда жүрүү эрежелери бузулганда, светофордун тыюу салуучу сигналы же жол сызыктары менен белгиленген стоп линиянын алдында токтоо боюнча эрежелер сакталбаганда, каршы кыймыл тилкесине чыкпай туруп кууп өтүү же маневр жасоо эрежелери бузулганда, тышкы жарык берүүчү приборлорду же болбосо эскертүүчү сигналдарды пайдалануу эрежелери бузулганда төлөнчү айыппул төлөмдөрү төмөндөлгөн. Мындан сырткары, жалган же жасалма мамлекеттик номер тагып жүргөн автоунаа ээлерине акчалай жаза күчөтүлгөн. Мурда 10 000 сом айыппул салынса, эми 20 000 сомдон 30 000 сомго чейин акчалай жазанага жыгылат. Урматтуу айдоочулар, айыппул өлчөмү төмөндөп же жогорулаганына карабай, жол эрежелерин так карманып, өмүрүңүздү тобокелдикке салбай, жолдо жүрүүдө абайлаңыз. Видео жаккан болсо лайк басыңыз, маалыматты башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз.